Ал Эми районунун Байтек айылындагы мектеп-интернатта массалык уулануу болду. Бул тууралуу саламаттыкты сактоо министрлиги кабарлады. 7 декабрда түнкү саат 23:00 чамасында 8 жаштан 20 жашка чейинки 23 бала тамак аштан ууланган. Алар тез жардам кызматы менен шаардык балдар клиникалык ооруканасына жеткирилген. Баарына жардам көрсөтүлүп, ашказанды жуу, инфузия, детоксикация терапиясы жүргүзүлдү. Балдардын абалы салыштырмалуу канааттандырарлык деп бааланууда. Ал Эми районунун мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борбору иликтөө жүргүзүп жатканы кабарланды. Анын натыйжасында кошумча маалымат берилет. Финансы полициясынын Өзгөн жана Карагулжа район аралык бөлүмү Ош облусунун автомектептери тарабынан салык төлөөдөн качкан кылмыштуу схеманын бетин ачты. Бул тууралуу маалыматты Финполдун басма сөз кызматы таратты. Ага ылайык аталган 2 райондогу автомектептерден айдоочулук күбөлүк алып, Инфоком сайтына катталган курсанттар жөнүндө маалымат менен мамлекеттик салык кызматы берген маалымат 2 ача чыккан. Натыйжада менчик автомектептердин бирөөнөн эле мамлекеттик бюджетке 2 миллион сомго жакын зыян келтирилгени аныкталды. Бул факт боюнча сотко чейинки тергөө жүрүп жатат. Калган автомектептердин ишмердүүлүгү текшерилүүдө. Октябрдагы бийлик алмашуудан бери бир топ мурдагы жана азыркы кызматкерлерге карата коррупция боюнча кылмыш иштери козголууда. Ушул эле учурда алардын айрымдары кармалгандан кийин тергөө менен кызматташып же башка себеп менен эркиндикке кое берилип жатканы коомчулукта талкуу жаратууда. Жогорку кеңеш 10 январга белгиленген кезексиз парламенттик шайлоо менен бирге мамлекеттик башкаруу формасы боюнча референдум өткөрүү тууралуу мыйзам долбоорун биринчи окууда жактырды. Парламенттин 9 декабрдагы жыйынында вице-спикер Мирлан Бакиров 62 депутат каттоодон өткөнүн билдирди. Электрондук табло болбогон үчүн добуш берүүдө каршы жана макул болгондордун так саны белгиленген жок. Талкуу учурунда Өмүрбек Текебаев, Дастан Бекешев, Наталья Никитенко, Альфия Самегуллина, Рыскелди Момбеков референдум тууралуу мыйзамга каршы пикирин билдиришти. Мыйзам долбоорду шашылыш түрдө парламенттин 3 декабрдагы жалпы жыйынына биринчи окууга киргизилип, бирок кворум жок болгондуктан депутаттар ага добуш берген эмес. Документ 9 декабрда кайра кароого киргизиле турганы айтылган эле. Жогорку кеңештин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот, укук маселелери боюнча комитетинин мүчөсү депутат Өмүрбек Текебаев конституциялык референдум өткөрүү боюнча мыйзам долбоору жалпы сессияга комитетте каралбастан регламент бузуу менен сунушталганын айтууда. Парламенттик же президенттик башкарууну аныкташ үчүн референдум өткөрүү боюнча мыйзам долбоорун жогорку кеңештин депутаты Акылбек Жапаров иштеп чыккан. Ал долбоорду тиешелүү комитеттин корутундусунан кийин сессияга сунуштаганын маалымдаган. Акылбек Жапаров комитетте кворум чогулбай сурамжылоо жолу менен бүтүргөнүн билдирген. Демилгечилер президенттик шайлоо менен бирге бюллетенге башкаруу формасын жазып элдин тандоосуна коюуну сунуштоодо. Кыргызстандын президентинин милдетин аткаруучу жогорку кеңештин төрагасы Талант Мамытов Орусияга расмий сапарынын учурунда көз карандысыз шериктештик мамлекеттеринин аткаруу комитетинин төрагасы Сергей Лебедев менен жолугушту. Жолугушууда КМШ алкагында кызматташуу маселелери талкууланып, Кыргызстандын президентин шайлоого уюмдан байкоочуларды жиберүү тууралуу сөз болду. Сергей Лебедев шериктештик алкагында пландалган иш-чаралар тууралуу маалымат берип, уюмдун экономикалык кеңешинин ага мүчө өлкөлөрдүн жетекчилеринин декабрь айында өтүүчү жыйындары өтөөрүн маалымдады. Ал ошондой эле КМШнын аткаруу комитети Кыргызстандын шериктештик алкагында жүргүзүлгөн ишмердүүлүгүн жогорку бааларын билдирди. Талант Мамытов өз кезегинде Кыргызстан уюмундагы көп таланттуу кызматташтыктын өнүгүүсүнө кызыктар экенин, КМШ алкагында жакында боло турган бардык иш-чараларга катышууга даярдыгын билдирди. Кыргызстандын президентинин милдетин аткаруучу жогорку кеңештин төрагасы Талант Мамытов баштаган кыргыз парламентинин өкүлдөрү Москвага 6 декабрда 3 күндүк сапар менен барышты. Фергана шаарында премьер-министрдин милдетин аткаруучу Артем Новиков менен Өзбекстандын премьер-министринин орун басары инвестиция жана тышкы соода министри Сардор Умурзаковдун эки тараптуу жолугушуусу болуп өттү. Маалыматка ылайык, тараптар эки өлкөнүн соода экономикалык кызматташтыктын бардык спектрин талкуулашты. Үстүбүздөгү жылдын 25 декабрына чейин биргелешкен өз ара аракеттенүүнүн конкреттүү чараларын, багыттарын жана шарттарын аныктоо менен биргелешкен инвестиция
инвестициялык долбоорлорду жана өнөр жай кызматташтыгынын долбоорлорунун жүзөгө ашыруу боюнча маселелердин комплексин кароо чечими кабыл алынды. Эки өлкөнүн экспорттук географиясын кеңейтүү жана алардын жаңы рыноктарга чыгуусу үчүн транспорттук индустрияны, анын ичинде эл аралык транспортты өнүктүрүү маселелери каралды. Тараптар эки өлкөнүн аймагында биргелешкен логистикалык жана дөң бөлүштүрүү инфраструктурасын өнүктүрүү маселелерин талкуулашты. Ошондой эле буга чейин кол коюлган финансылык кызматташтык жөнүндө макулдашуунун алкагында уставдык капиталы $50 миллиондук Кыргыз-Өзбек инвестициялык фондун түзүү жана бажы чөйрөсүндө өз ара кызматташуу боюнча жумушчу топ түзүү чечими кабыл алынды.